Мен айткандай болосуң, мен оюм менен болосуң, болбосоң мен сени өлтүрүп салам. Же мен сага күн көрсөтпөйм. Көрсө ал кулак менен мурунду чөнтөгүнө салып алыптыр ушул азамат. Аялдын укугу бар үчүн аялга да жакшы мамиле кылышат экен да. А биздики аялдын укугу жок болгон үчүн болушунча тебелеп тепсилеп, менден кетсең каяка барасың деп мындай ачык эле айтышат экен да. Ошо көп бычактар сайылып турчу, ошону уштап алып, анан бычакты ушул жактан тандаганда өлтүрөм депчи. Ушул үйдө Кыргызстандын тарыхындагы эң кандуу, жүрөктү сууктаган, коркунучтуу окуялардын бири болду. Зордукчул бул подъездге кирип, мурунку аялын Асель Ногойбаеваны бычактап, бетин кескилеп, мурдун, кулагын кескилеп, өлтүргөнгө аракет кылды. Бүгүн биз Асель Ногойбаева менен маек курабыз. Анын азыркы акыбалы кандай, пландары кандай, дагы эле кандай коркунучтар түшүп атат. Жана алдыңкы заманда ушундай зордук, зомбулукка жол бербестигине кандай кадамдарды жасаш керек боюнча маек курат элек. Анда эмесе маекти көргүлө. 2022-жылдын август айынын аягында башталган. Анан кийин ошол маалда эле уже ал ошо мурунку жолдошум Азамат аты. Ошол мен чет жакта иштеп келгем. Ал жактан келгенден кийин эле ошо агрессиясын көрсөтүп баштады. Буга чейин экөөбүз 5 жыл жашабай калганбыз. Ажырашканыбызга 5 жыл болгон. Официально ажырашканыбызга 5 жыл болду. Анан келгенде эле ошо балдарды көрөм деп ошо экөөбүз олтуруп сүйлөшкөнбүз да, сүйлөшүп бир чечимге келгенбиз. Сен балдарды көрөсүң убагында, мен эч кандай эмесе запрет койбойм. Болгону экөөбүздүн жашообуз бүттү. Эки жолго түшөлү. Азамат, сен менин тынчымды алба. Сен мындан ары өзүңдүн жашооң менен кет деп ошентип сүйлөшүп эки жакка кеткенбиз. Андан кийин эле бул балдарды шылтап келип баштады. Ол эшиктин алдына келчи. Мен балдарды чыгарчымын, сүйлөшчү, кайра киришчү үйгө. Анан энесиникине жиберип турчумун. Ошо Азамат өзүнүн апасы менен чогуу жашайт. Ал жака суббота, воскресенье жиберип турчумун. Эч кандай ал боюнча проблема болгон жок. Анан бул ошол кийинки күндөр эле ошо балдарды шылтап эле балдарга келимиш болуп, кайра мага неметип баштады, чык эшикке сүйлөшөбүз депчи. Мен айттым Азаматка, экөөбүз мен сен менен сүйлөшпөйм. Болгону балдар боюнча сүйлөшөбүз. Балдар жөнүндө сура, мен ошол боюнча айтып берейин десем, анан кийин ошондон баштап агрессиясы башталды. Сен эмне чыгып сүйлөшпөйсүң, сен эмне чыгып жолукпайсың депчи. Анан кийин ошентип жүрүп эле, анан жумуштан келатканда эле ушул жакта аңдып эле турчу, үйдүн эшигинин алдында. Биринчи агрессия башталганда эле мен кайрылып баштагам. Укук коргоочу органдарга. Сокулук районунун. Ошондо эч нерсе боло элек деле кайрылып баштагам. Заявление жазганы барганда мага охранный ордер беришти 3 күнгө. Бул семейный Турбаевы деп мындай реакция деле болгон жок да, эч кандай. Заявление жазып кеттим. Андан кийин анын жыйынтыгын да уккан жокмун. Эч кандай мындай Азаматка деле түшүндүрүү ишин жүргүзгөн жок. Ошол боюнча заявлением калып кетти. Андан кийинкиси уже кол салуулар башталды. Биринчи зордуктоо, андан кийин экинчи зордуктоо. Андан кийинкиси акыры ошондой болду да. Эки зордуктоо болгондон кийин заявление менен кайрылдыңыз беле? Биринчи жолу зордуктоо болгондо кайрылгам. Анда болсо заявление барып жазгандан кийин туугандары улам телефон чалып, Азаматтын мамасы бар. Ошо мындай эки көздөн көрбөй калган да. Анан ал киши да бул үйгө келип аябай суранган да, Асель,
встречный жазып бер, мен үчүн кечир, балдардын атасы депчи. Туш тараптан да кысым көрсөтүштү да, аябайчы. Анан макул деп, анан мен да өзүмдүн условиямды койгон болчумун. Макул, мен заявление, встречный жазып берейин. Болгону сен мага жолугу, тынчымды алба, анан кийин балдардан сен отказной жазып бергин. Бирок жолугушуп көрүшүп турасың, болгону отказной жазып бергин. Сен макул деген болчу, анан ошентип встречный жазып бергенден кийин эле ошо адвокаттын эмесинен, офисинен чыккандан кийин эле уже ал сөзүмдү четке кагышты да. Тиги эмне кылсаң ошогул, мен сага эч кандай отказной жазып бербейм. Сен каяктагын айтпачы деп ушинтип грубить этип баштады мага. Мен эмне кыла алам? Макул деп эле кайра кала бердим да. Анын ортосунда деле мындай көп тынчымды алып, мындай агрессиясын көрсөтүп эле жүрдү. Жумуш жагыма келет, үй жакка келет. Андан кийин да экинчи сорттуу болду да. Анан анда заявление жазып, анда мен ойлодум, аягына чейин барам. Мен мындан ары мынтип жашай албайм. Анткени күндө ушундай, кээде күндө, кээде 2 күндүн биринде уже тынчтык бербей баштады да. Андан кийин заявление жазылды, иши сотко өттү. Анан кийин уже мен ойлогом, бүттү бул деген, камалса керек депчи. Деп мындай аябай ошого ишенгем да. Анан ошо сот болор күнү Сокулук районунун сотуна бардык. Барсак да мамасы келиптир, инвалидности көтөрүп алып, да баласын чыгарып кетейин деген ойдо келиптир. Кызымды ичип алып. Анан адвокат мен жаныма басып келди. Ошо Азаматтын гос адвокаты бар экен. Жаныма келип эле, Асель деди. 200 000 ал, дагы встречный жазып бер деди. Анан айттым, мен мага акча керек жок, мага тынчтык керек. Тынч жашоо керек мага деп айттым. Десем, ушинтип аябай уговаривать этти да адвокатычы. Анан мен болбой койдум. Андан кийин эле сот болду. Сот болгондо эмнегедир залга чыгарган жок сот. Мындай өзүнчө тиги сот отурум залда өтөт го. Кыялбек Токтомаматов деген сот өзүнүн кабинетине киргизди, кичинекей кабинетине. Ал жакта гос адвокаты бар, Азаматтын прокурор бар. Мен адвокатым жок, мен жалгыз. Анан эки жана эмне деп койчу эле, ковбой. Конвой, ошолор менен келди. Анан 5 мүнөттөй болду сотчу. 5 мүнөттө эле болду. Иш менен тааныштырып туруп эле, мага сөз да берген жок. Андан кийин пробацияга коюп койду, чыгарып. Ошол жактан нарушение чечти. Мен сөз сүйлөйм, эч кандай сөз берген жок, ошол боюнча коюп салды да. Андан кийин эле чыгып 1 саат бул эле чалып, уже угрозалар келип баштады. Мен сени кесип кетем, өлтүрүп кетем деп. Андан кийин эмне кыларын билбей, Сокулуктун ошо жана пробационный эмесине чалдым. Пробационный отделине чалдым. Ушундай Эстебесов Азамат деген силерде катталды беле? Бул ошондой 3 жылга пробационный режимге кой берди деп айтсам, эч кандай андай фамилия бизде жок деди. Анан эмне кыларын билбей, ошентип Чүй областной сотко обжаловать эттим. Чүй областнойдо каралып баштады биздин ишибиз ушул боюнча, экинчи зордуктоо боюнча. Анан кийин ал жактан Азамат келбей калат. Анын адвокаты келбей калат ооруп. Анан мен болсо бир жолу операция болуп бара албай калгам. Ошентип 1 айдан созушту соттучу. Анан аягында ошо предпоследний сотунда ошондо баарыбыз келдик. Азаматтын адвокаты келди. 3 сот отурду. Прокурор келди, мен келдим, баарыбыз толук келдик. Ошондо болсо Азамат айтты, мынтип, мен гос адвокаттан отказ кылам деп айтканда, анан баары макулдугун берип, мен макулдугумду берген жокмун. Анткени ошол сот болгондон 2 күн мурун эле ошо бычак менен иштеген жагыма келген болчу.
Анан судьяларга кайрылып айттым, бул мени өлтүрөт уже деп ошол жактан ыйладым да. Сотту откладывать этпегилечи сураныч. Бул мени уже өлтүргөнү калды десем эч ким уккан жок. Ошол боюнча сотту дагы 1 айга созуп салды. 27 сентябрга. Жок. 27 сентябрга созуп салды. Анан кийин ошол менен баягыдай эле 2 күндүн биринде тынчымды алып, угрозалар келет, күндү чалат. Өлтүрүп кетем деп эле голосовой жиберет да. Күндү анан кийин мен да эмне кыларымды билбей, анан сот эле күтүп отурдум да. 27 сентябрда сот болсо эми бир нерсе болсо керек депчи, законго ишенип. Анан кийин бунун планында эми ошо сотко жеткирбей бир нерсе кылыш керек болчу экен да. Анан ошо 27-синде сот болмок, ага жетпей 20 сентябрда бул үйгө кирип келип кол салып атат да мынтипчи. Талаптары бар белечи, жөн эле коркутуу. Талаптары сен менен жашайсың, сен менен жолугасың, сен мен айткандай жүрөсүң деген талабы ошол болчу. Мурда 5 жыл жашап кеттим дедиңиз. Ошо 5 жылда ошондой өнөрү көрүнгөн жок беле? 5 жыл эмес, биз 10 жылдан ашык жашаганбыз. 10 жылдан ашык. Ошо 10 жылда мындай кол салып, агрессиясын көрсөтүп деген жок беле? Агрессиясы бар болчу, ошондой эле агрессивный адам болчу. Кол көтөрүү болчу. Балдарды кысымга алчу, окутпайм, садикке бербейм депчи. Мени үйдөн чыгарбайм, сен иштебейсиң деп мындай кысым аябай эле көрсөтчү да. Бирок кийинки жылдары бул өтө эле кысым көрсөтүп баштады да. Балам ошол Азаматтын айынан 1-2 класста окубай калды. Андан кийин уже ажырашканга аргасыз болдум. Балдарымды окутушум керек депчи. Эмне себептен окутпай, эмне себептен чыгарбай, кызгануу же эмне? Жок, бул эме кызгануудан дагы анан кийин диндин бир туура эмес жагына кирип кеткен да. Анан ал жакта ошо буну үйрөтөт окшойт да, окутпай, же окутса да ошо медреседе окутуш керек деп айтып аткан. Бирок медресени да күтүп аттым, мен ага да макул болдум да, бирок медресеге да берген жок баланы. Только үйгө эле камап туруп алды да. Ал күн мындай болгон, анда мен постоянно эшикти бекитчимин. Анткени коркуп, мен кошуналарым деле билип калган уже мунучу. Анан кийин ошол күнү эмнедир ошо бекитпей калдым да. Анткени ошо улуу балам саат 7-де чыгып кетчү школ күндө. А биз артынан эле бир 10 минуттан кийин эле кичинекей балам экөөбүз мен жумушка, ал мектепке чыгып кетчү. Ошондо эмнегедир бекитпей калдым, анан ошо улуу балам чыгып кетери менен эле бул атырылып кирип атпайбы. Ванна биринчи мындай ачык болчу. Мен ошо чачымды бул жактан тарап аткам. Анан тарап жатканда эле ал получается могу эшиктен кирип, түп-түз эле чуркап кирип келип эле. Мен могу эшикти карбадым, жапканга, бекиткенге ошо жетишпей калдым да. Могул жактан эле ошо башка 2 жолу урду кол менен. Анан 2 жолу уруп, анан артымдан чыгып, мындай кол менен мындай кылып муунтту. Анан муунткандан кийин мен могул жакка кулап турдум, могу бурчка. Анан бурчтан ошо бүт нерсени кылыптыр да, могу бурчтанчы. Ошо кескилеген ошол жактан кылыптыр, айтуулары боюнча. Андан кийин уже мен эсимди жоготкондон кийин мен уже эч нерсени билбей калдым да. Могул жактын барган экен, прихожканын тетиги жакка чейин полный кан экен. Эстебесов Азамат деген зөөкүрдүн кылган иши. Укук коргоо органдары же милиционерлер келгенде изин жашырам деген абалда мына сүрүп кирген. Изин жашырам деп аракет кылган бул, мына сүрүп кирген. Ваннанын ичи, бул прихожкасы, мына кан, баары кан, мына кан бул. Ваннанын ичин. Анан мени бул жакка жөлөп коюптур да, отургузуп бул жакка. Бияктан дагы кескиледи. Бул жактан жок. Бул жактан кескилеген жок, үстүндө кофтам бар болчу отурганда. Ошо кофтамды мынтип чечип ийди да. Бул жакта отурганда. Чечип, анан бул жактан ошо бычакты, могу кухонный нож. Бул бычакты ошо следовательдер алып кетишкен экспертизагачы.
ошо көп бычактар сайылып турчу. Ошону уштап алып, анан бычакты ушул жактан тандаганда. Ушул жактан тандап, азыр могул бычакты алып, мен сени өлтүрөм депчи. Эмне болуп атканын деле түшүнгөн жокмун. Туруп эле карап калдым да. Же может шоковый состоянияда болчумунбу. Анан ошо аралыгында эмне кылганын билбейм да. Анан ойгонуп эле суу сурадым. Суу ичким келипчи. Суу сурай бердим. Суу сурасам ошо колум бир чакага суу куюп жууган окшойт болчу. Ошо кан сууну алып келди мага. Анан мындай ошончолук сусуп атканда ошол сууну деле ичет экенсиң да. Ушундай жашаган келет экен ошол маалда. Анан ошол сууну ичтим көтөрүп. Анан олтура бердим карапчы. Ошол кылчу нерселерди кылып бүтүп уже бычакты алып, мына мен сени уже могул бычакты жүрөгүңө саям деп ушундай сөздөрдү айтып атканда эле эмнедир эшик ачылып кетти да. Бул жактан мен бул жакта олтурганда Азамат бул жакта турган. Милиция кирип келди, ачып эле. Кирип келгенден кийин ошо чуркап эле ошол атырылып чыкты да ошолоргочу. Ошо кандай кол салганын көргөн жокмун, бирок бычак менен кол салды деп айтып атышат. Анан мен туруп, басып барып, анан уже алым жок экен, могул жака жөлөнүп отуруп калдым. Бияк жакта отурсам, и могул жакта бир нерсе көрүнүп атты да. Бир кожа көрүнүп атты. Мен кечке тиктеп отуруп бердим да. Бул эмне кожа депчи. Көрсө ал кулак менен мурунду чөнтөгүнө салып алыптыр, ушул Азамат. Чөнтөгүнө салып алыптыр, ал болсо сол жак бетимдин кожасы экен мындай толук. Кожаны кесип алыптыр да. Ошол кожа бул жакта жатыптыр. Кармап кетип баратканда да кыйкырып атканы ошо эсимде калды. Мен сени өлтүргөнгө жетишпей калдым. Өлтүрөм, мен сени чыгып туруп өлтүрөм деп айтты. Ошо кармап кетип баратканда да ушинтип кыйкырды да. Андан кийин милициялар кармап кетишти. Кошунан болсо скорый чакырды. Скорый келген жок. Анан кошунам менин жанымда отурду кечке. Тиги милиция балдар Азаматты помго жеткирип, кайра келгичекте дагы деле скорый келбептир да. Ошо канча убакыт өткөнү менин эсимде жок. Анан кайра келип, ал ошо балдар, милиция балдар өздөрүнүн машинасына салып, бизге жакын 4-көр больница бар. Ошол жака алып барышты. Ошол жактан ошо таң калганым мындай. Биз кирип бардык. Ошо 2 милиция ошо жетелеп алып барды. Кан агып атат менденчи. Таң калганым ошол кабыл алган жок, даже караган да жок. Даже эмне болду деп да сураган жок да. Кирип алып кирер эле артка алып кеткиле деп кыйкырды. Бизде эч кандай инструмент жок деген ошол сөздү уктум да. Андан кийин кайра эле артка алып чыгып эле туруп калышты. Бул балдар туруп эмне кыларын билбей эле туруп калышты. Анан сүйлөшүп эле сокулукка алып кетебиз деп. Ошол боюнча сокулукка алып кетишти. Мен ошол сокулукка жетемби, жетпеймби деп ошо ичимден эметтим да. Корктум да, аябайчы. Ошо сокулукка жетип, эс учумду ошол жактан жоготтум. Андан кийин уже операция болуп, бул жака которуп мени национальный госпитальга реанимациядан чыккандан кийин анан өзүмө келип атпаймынбы. Азыр акыбалыңыз кандай? Азыр акыбалым өтө жакшы деп айта албайм, орточо. Азыр орточо. Балдарыңыздын акыбалы? Улуу балам жакшы, кичүү баламдын ошо психологко барып атат. Улуу балам ошо отказ кылып койгон, барбайм депчи. Эжеси менен сүйлөшсөм, эжеси айтты. Ошо дагы деле мындай ошол темага келе албай атабыз депчи. Азыр деле ошо полностью бүтө элек дейт да.
дагы сүйлөшүп дагы баланы ачып ошол теманы козгоп анан полностью жапмайынча бул нерсени кандай деп айтсам эми психологиясы анча эмес деп атышат да. Өзүңүз психологко барып атасызбы? Өзүм башында барып аткам, анан кийинки күндөрү барбай калдым. Ошо күндө перевязкага барып, больницалап жүрүп, анан бат эле чарчап калып атам азыр. Слабость болуп атат дагы деле. Анан ошентип азыр барбай калдым. Сот процесси кандай болуп атат? Башталдыбы? Сот процесси азыр баштале элек, азыр деген ошо териштирүү жүрүп атат дагы деле. Тергөөгө барып жүрөсүз да, э? Барып атам. Аяктан сизди көргөндө кайра ушинтип угрожать этип неметкен жокпу? Басмырлоо болгон жокпу? Жок, очная ставка болгон жок ал менен. Ал кишини көргөн жокмун. Туугандары тарабынанчы? Туугандардын тарабынан башында ошо мен эми өзүмө келе электе мен туугандарымдын айтышы боюнча соц тармактардан ушундай угроза кылып атышкан деп айтышты да. Силерге бул жетишкен жокпу? Мындан ары дагы ушундай нерсени каалап атасыңарбы деген сөздөрдү жазышты деп айтышты мага. Анан мен өзүм лично андай нерселерни азыр мага деле келип эч ким угрозалаган жок. Ушул ишти аягына чейин жеткирем деп өткөндө айттыңыз эле, соц тармактардан баарына мындай сабак болсун, бул азаматтан баштап сотторго чейин жана чара көрбөгөн милицияларга чейин деп ошол позицияда дагы эле турасыз. Ошол эле нерсени карманып турам, анткени баары жооп бериш керек. Мындай нерсе да кайталанбаш керек. Азыр көп аялдар эмнегедир мага кайрылып атышат, анан мен өзүмдү карап ойлойм да, мен өзүмдү өзүм коргой алган жокмун, эмнеге мага кайрылып атышат деп ойлоп кетем да. Анан кечээ мурда күнү деле бир аял, кошуна эле аял ушундай шок абалда келди мага. Анан кийин ушул эле Сокулук районунун укук коргоочу органдары бүт факты турса, мына күйөөм өлтүргөн атат, монтип атат, бүт фактылар турса эмнегедир заявлениясын кабыл албай коюшуптур. Ал кыз мага келиптир да, эмне кылам мен ушинткен атат депчи. Анан кийин мени өлтүргөн атат деп титирейт да. Анан ошону ойлойм да, эмне үчүн бул сабак болбойт дагы деле депчи. Эмне үчүн ушундай алдын ала эч кандай мыйзам жок бизде? Эмне үчүн обязательно өлүш керекпи, обязательно кесилиш керекпи? Эмне үчүн аял менен баланы биздин мамлекет коргой албайт? Аябай ичим күйүп кетет да. Ошол келип кеткенден кийин мен бир нерсени чечүүдөй болуп, мындай кечке ойлонуп, эл иштетип мындай отурдум да. Аябай могу зээним кейип кетти чындачы. Эмнеге мындай эч нерсе кыла алышпайт депчи. Анан ошондо бир 2-3 уюм бар болчу. Асел ушундай аялдар сага кайрылса, биздин номерибизди берип кой депчи. Анан ошол бир эженин номерин бердим. Ошол эже кайрылгандан кийин, ал эже бул жака чыккандан кийин, Сокулук районунун укук коргоочу органдарына чыккандан кийин, андан кийин бул мен коштонуп чыгарат. Кел эми сен ишиңди карайлы. До этого эмнеге карашпайт? Аял балдардын эмес, негизи эле адамдардын укугун коргоо бир мыйзам чыгарыш керек. Антпесе бул ушул боюнча эле калат. Анан көбүнчө ошо аял анан кичинекей бала зордук зомбулук көрүп калып атпайбы? Анан ошого ол эркек мырзаларга да кайрылып кетет элем да. Кичине эрктүү болгулачы депчи. Эрктүү болуш керек да. Ар бир адамдын укугу бар. Ар бир адамдын ою бар. Аял киши силердин менчигиңер эмес. Кандай гана нерсе болсо дагы сүйлөшүү жолу менен чечсе болот. Анан кийин биздин ошо бардык мырзалар эмес, көбүнчөсү ошо аялды өзүнүн бир мындай буюму катары көрүшөт экен да. Мен айткандай болосуң, мен оюм менен болосуң, болбосо мен сени өлтүрүп салам. Же мен сага күн көрсөтпөйм. Ошо күчкө салышат экен да. Андай нерсе болбош керек, ошо бир аз эрктүү болсо деп ошо сурап элем да. Аялдарга кайрылсаңыз эмне деп айтат элеңиз? Аял негизи эле өтө чыдамдуу келет да, мындай аял киши өтө эле чыдамдуу. Көп нерсени аял киши көтөрөт. Анан кийин
Бирок аял кишиге да айтат элем да, мындай өзүнүн укугун билип, көп нерсеге баш ие бербеш керек экен. Ошо көп нерсеге баш ийип, көп нерсеге көз жумгандан келип чыгат экен да ушул нерсечи. Сиздин оюңузча эмне үчүн эркектер ушундай мамиле кылышат аялдарга, биздин кыргыз эркектер? Негизи тарыхта жок нерсе да болчу. Каяктан пайда болгон, кайсыл жактан ушул аң сезимибизде өзгөрүү болду? Аң сезим бул мен жеке оюм боюнча да сырт жакта бир 4 жылга жакын жашап келдим. Анан кийин бул тарбиядан келип чыгат деп ойлойм да. Биздики көбүнчө мындай бир эле семьяда эркек, анан кийин кыз, уул кыз болсо биз эки бөлөкчө тарбия берет экенбиз да. Анан кийин ошо кыздарга көп эле мындай тыюу сала берет экенбиз да. Сен мынтпешиң керек, сен антпешиң керек. Көп эле мындай басымды кыз кишиге жасайт экенбиз, а эркектер эмнегедир мындай эркек балага басым жасабайт экенбиз да. Ошону ошо бирдей алып кетиш керек деп ойлойм да. Тарбия бергенде дагычы кыз менен баланын укугун мындай тарбиялаганда да бирдей. Тең мамиле кылыш керек, ошонун баарын ошо кичинекей кезинен эле түшүндүрүш керек экен да. Ошол нерсени. Анан дагы бир мындай көйгөй бар экен да, бул аялдардын экономикалык коопсуздугу жок. Анан айла жок, ушу зомбулук кылган эркектерден кете албай кайра эле аларга кайтып келет. Ооба. Ошол көйгөйдү кантип чечсе болот деп ойлойсуз? Ошол көйгөйдү ал менин деле башымдан өткөн. Мисалы 10 жылдан ашык жашап келдим деп айтып атам го Азамат менен. Ошондо мен сразу эле кете алган жокмун. Эки балымды алып алып, мисалы мен каяка барам? Эч кандай материалдык жактан жардам көрсөтө турган бизде өлкөбүздө каралбаптыр да аял кишигечи. Анан кийин мындай ошол жактан дагы аялдын ошо укугун караш керек да. Бул ажырашканда мисалы уже мындай жашай албай калды эки адам, уже ажырашыш керек болуп атат. Бала 16 жашка чыккычакта энеси менен калат, бизде закон ушундай. Ошол убакта мындай аял кишиге кандай жардам бере алат, мисалы бийликчи? Ошондой нерсе бизде жок да, каралган эмес. Анан ошолдун себебинен көбүнчө чыдап жашашат биздикилер. Чыдап, анан болбой калганда уже эч кандай мындай выход көрө албай калганда эле ажырашат биздин аялдарчы. Ошого чейин жашап келишет бирок. Аялдын укугу бар үчүн аялга да жакшы мамиле кылышат экен да. А биздики аялдын укугу жок болгон үчүн болушунча тебелеп тепсилеп, бул мындай мамиле кылат экен да. Бул менден кетсең каяка барасың деп мындай ачык эле айтышат экен да. Бар кетсең кете бер депчи. Балдарды алып чыгып кет депчи. Анткени биздин эркектер билишет, барганда аялдын бара турган жери жок болот. Анан ошол нерсени да көп колдонуп, анан ушундай жаман иштер болот деп ойлойм да. Азыр пландарыңыз кандай болот экен? Азыркы пландарым болгону ошо ден соолугума байланыштуу. Ошо поэтапный операция болот буюрса. Пландарым ошол балдардын психологиясы ошо жакшыртып алсам деген ойдомун. Азыр өзүм да мен да текшерип неметишти, ошо психикам жабыркап калыптыр меники да. Жалпы мындай поддержка алып атасызбы? Каражат жагынан, мындай моралдык жагынан, көңүл жагынан поддержка берип атабы? Ооба, поддержка аябай эле болуп атат. Кыргыз элимден, бийлик жактан да болуп атат. Көбүнчө бирок кыргыз элим колдоо көрсөтүп атат. Ошо колдоолоруна аябай терең ыраазычылыгымды билдирем. Моралдык жактан, финансы жагынан аябай колдоп кетишти. Жакшы сөздөрүн айтып атышат. Көп эле колдоо көрсөткөндөр. Аселдин окуясы тарыхыбыздын трагедиялуу барагы. Мындай учурлар эч качан кайталанбаш үчүн мамлекетибиз менен коомчулук бардык аракетти көрүш керек. Ал эми жетекчилик аялдарга жана балдарга карата зордук зомбулукка каршы күрөштү биринчи орунга койбосо, мындай мамлекеттин өзүнүн келечеги кеп.